Менин биринчи суроом бул келечек боло турган министр финансовна. Бизде мына мамлекетте Министерство финансов кээде тормуздун ролун ойнойт да. Бир мыйзам чыгарса, акча жок деп отура берет, кучактап элечи. Бир прогрессивдүү жаңы чыккан нерсени эч качан колдобойт да. Мына акчаны кучактап отура берет, эч чыгаргысы келбейт. Ошо өзүңүз көз карашыңыз кандай? Эми сиз Дүнүйөлүк банкта иштепсиз, башка мамлекеттерде иштепсиз. Ушундай азыркы прогрессивдүү идеяларды түшүнөсүзбү кээ бир нерселерди? Абдыхат Мамадрасулович, рахмат. Эми эффективдүү түрдө акча пайдаланса, анда акчаны бериш керек. Же болбосо мындай эффекти жок болсо, анда аны караш керек. Негизи акча берилип, акча иштеш керек. Ошо менин оюм. Мисалы үчүн департамент туризм жогорку кеңеш токтом чыгарган туризмди бөлгүлө деп. Бирок ошол жерде Министерство финансов токтомго каршы чыкты деп болбой калды деп атат да. Көз карашыңыз кандай буга? Менин карашым түз эле, караш керек, бериш керек. Анткени кээ бир жерде акча жумшагандан кийин адан 10 эсе 100 эсе кайтып келет да. Мына ушуну да караш керек да. Мен сизге ошону каалап кетет элем. Анткени көптөгөн кээ бир мыйзамдарга ошондой терс токтом келет да, өтпөй калат.